Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Токтойм Үмүталиева. Роза Исаковна 7 апрелде эли чакырып коюп, өзү бекинип дивандын астында жаткан. Дастан Бекешев. Россия менен катуураак сүйлөшүш керек. Чет өлкөдөн учуп келгендер үйүнө жатып алып Фейсбуктан "Мени аэропорттон текшербей өткөрүп жиберишти" деп жазышууда. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеонун аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Кыргыз өлкөсүнүн аймагына коронавирус менен жабыркаган жарандар келип жатат деген жалган маалыматтар дагы деле тарап жатат. Бул ирет мессенджерлер аркылуу өлкөгө келген немис жараны коронавирус менен жабыркай турганы аныкталды. Ал инфекциялык ооруканада деген билдирүүлөр тарады. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы немис жараны келгенин ырастап, ал коронавирус менен жабыркабайт, анын диагнозу башка деп билдирди. Ал эми республикалык инфекциялык клиникалык ооруканасынан башкы дарыгери Бейтаптын абалы жакшы экенин айтып, буларга токтолду. 74 жаштагы немис жараны 11 мартка караган түнү биздин ооруканага келип түштү. Алгач жеке клиникага кайрылган. Ал жактан бизге жөнөтүшүптүр. Бейтаптын дене табы жогору болуп жаткан учурда абалы канааттандырарлык. Дене табы түшүп, тамак ичип калды. Коронавируска медициналык тест тапшырып, жыйынтыгында вирустун белгилери аныкталган жок. Анын диагнозу 2 тараптуу өпкө оорусу дейт. Депутат Бактыбек Турузбеков дүйнө жүзүндө коронавируска байланыштуу чараларды көрүп жатканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 12 мартта жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал мектеп окуучуларын жана студенттерди каникулга чыгарууну сунуштады. Мектеп окуучуларын жана студенттерди каникулга чыгарып, окууну жай мезгилде жылдыруу керек. Ошондой эле той массагы иш-чараларды токтотуу зарыл. Бул улуттун саламаттыгына байланыштуу сунуш дейт депутат. Депутат Тазабек Икрамов дагы мектептерди жана бардык окуу жайларын 1 айга жаба туруу зарыл экенин айтты. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко UFC уюмунун мыкты мушкерлерин жаңыланган рейтингинде 1 тепкичке төмөндөдү. Жаңы тизме Лас-Вегаста өткөн UFC 248 турниринин жыйынтыгы менен кошо уюмдун расмий сайтына жарыяланды. Лас-Вегаста өткөн турнирде эң жеңил 52 кг салмактагы чемпион Вейли Джан титулун биринчи ирет коргоп, каршылашы польшалык Йоанна Еджейчикти жеңген. Бул жеңиши менен ал рейтингде 1 сапка жогорулап, Шевченкону 57 кг артка калтырды. Белгилей кетсек, Кыргызстандан чыккан чемпион акыркы жолу титулдун февраль айында коргогон. Анда Шевченко каршылашы Кетлин Чукагянды 3-чү раундда нокаут менен жеңип алган. Муну менен мушкер кыз 3-чү ирет титулун татыктуу коргоп алган. Быйыл шайлоого катышканга менде реалдуу мүмкүнчүлүк бар. 5 жылдан кийинкисин айта албайм. Саясий карьера деген бул үзүлүп калса, кайра улаш кыйын нерсе. Өзгөчө сизде ресурс жок болсо деп билдирди Атамекен партиясынын үй камагындагы лидери Өмүрбек Бекебаев Марал радиосуна берген маегинде. Ресурстун кеңири түшүнүгү бар. Мисалы, олигарх тууралуу айтып койсом, элдин көпчүлүгү бул олигарх акчасы бар үчүн эле депутат болду. Мунун ресурсу акча эле деп ойлойт. Анда биз абдан жаңылабыз. Жөнөкөй адам бай болбойт. Өзгөчө ой жүгүртүү жөндөмү потенциалы бар, бул да ресурс. Ал партнерлорунун кызыкчылыгын билип, алар менен тил тапканга жөндөмдүүлүгү бар, бул да чоң ресурс. Ал бардык адамдарда боло бербейт. Экинчиси, адамдардын башын бириктирип уюштуруу жөндөмдүүлүгү бар, бул лидерлик сапат. Мындай бир чоң бизнесменди карасаң, билими деле жок, тантыр-түнтүр сүйлөгөн бирөө анан ушунун алдында мен билимдүү болсом, 2-3 диплом болсо, эмне үчүн бул бай, мен бай эмесмин деп ойлойбуз. Чыныгы бизнесмен лидер өзү билбегени менен билдиргендерди чогултуп, алардын жумуштарын так аныктап, эмгекти уюштура билет. Муну окумуштуу болсо деле баары биле бербейт. Андай чоң ишти уюштура алышпайт, деди Текебаев. Мен саясаттан кеткенден кийин өлкөдөгү саясий абалды анализде бирөөлөргө кеңеш берип же өзүмө пайдаланган ишти жасагым келет. Ага акча төлөшөбү же жокпу азырынча билбейм. Бирок ушул иш менен алектенем деп ойлойм, деп кошумчалады Өмүрбек Текебаев Булак Kyrgyztoday.kg. Профсоюздар үйүндө бүгүн 12 мартта Профсоюздар Федерациясынын төрагасы Мирбек Асанакунов менен белгисиз жигиттер арасында уруш чыкты. Бул тууралуу Акипресс агенттиги жазды. Болжолдуу маалыматтар боюнча Асанакуновду иш бөлмөсүнө киргизбей коюшкан. Алар өздөрүнүн жеке көзөтчүсүнүн кызматкерлери деп тааныштырып, төраганы иш бөлмөгө киргизбөө буйругун аткарып жатканын билдиришкен. Окуя болгон жерге милицияны чакырышкан. Бирок көзөтчүлөр тараптагы бөлүштүрүүгө келген укук коргоо органдарынын киргизбей коюшкан. Учурда урушка бардык катышуучулар 1 май РИИБине жеткирилди. Буга чейин Профсоюздар Федерациясынын кеңеши төрага Мирбек Асанакуновду кызматтан четтенүүнү чечишкен. Ал эми Асанакунов бул чечимди мыйзамсыз деп эсептейт.
2019-жылдын жыйынтыгында америкалыктар жүргүзгөн иликтөө боюнча Раим Атраимов биринчи жолу саясатчылардын катарына 14% ишеним менен Кыргызстандагы алдыңкы 10 саясатчынын катарына кирип калыптыр деп билдирди Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Маегин Марал радиосунда шилтеме берип, kyrgyztoday.kg сайты жазып чыкты. Эми келе жаткан шайлоолордун жыйынтыгы боюнча алардын кыргыз саясатына таасири канча экенин айта албайбыз. Бул америкалыктардын изилдөөсүндөгү жыйынтыкты иш жүзүндө конверсиялоо керек. Конверсиялоонун бир жолу бул депутаттык мандат алуу. Мандатың болсо трибунаң болот. Бийликте түз таасир эте аласың. Азырынча бул рейтинг элдин пикири, элдин бир бөлүгүнүн оң пикири. Аны инструментке айландырыш керек, бийликке, деди Текебаев. Хадича Аскарова өмүр бою абакка кесилип, түрмөдө отурган күйөөсү Азимжан Аскаров быйыл январда эле күчөтүлгөн режимдеги абактан жалпы абакка которулуу укугу болсо да, эмгиче күчөтүлгөн режимде калып отурганына нааразычылыгын билдирди. Ал Азимжан Аскаровдун оор абалдагы саламаттыгы жакындарын кооптондуруп жатканын, түрмө шартында Аскаров өзү дары жасап, оорусуна каршы күрөшүүгө аргасыздыгын маалымдаган. Хадича Аскарова президент Сооронбай Жээнбековго күйөөсү күнөөсүз айыпталып түрмөдө отурганын 2015-жылы АКШ мамлекеттеринин тарабынан эрдиги жана тайманбастык үчүн сыйланганын эскерткен. Ал Азимжан Аскаровдун кармалган учурунан тартып, кийинки татылган айыптардын баары ойдон чыгарылган, жалган жала экенин бекемдеген. Хадича Аскарова мамлекет башчыдан Конституциянын гаранты катары өлкөдө мыйзамдар сакталышына көзөмөл кылууну жана гумандуулукка барып, күйөөсүнүн мыйзамдуу түрдө эркиндикке чыгуусуна көмөктөшүүсүн өтүнгөн. Жалабаттык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондогу 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Депутат өкмөткө өнөмдөө режимине өтүп, экономикалык катчылыкка даярданууну сунуштады. Кыргызстандын өкмөтү чөнтөгүнө карап жашоону баштап, экономикалык катчылыктын келгенине байланыштуу тендерлерди токтотуу керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жыйынтыгында депутат Дастан Бекешев билдирди. 118 өлкөгө коронавирус тараганын кечээ көрдүңүздөр, деп белгиледи эл өкүлү. Валюталык девальвация жүрүп жатат, сом арзандап кетти. Өкмөт ушуга чейин иштеп келген эми жарабайт. Үнөмдөө режимине өтүү зарыл. Алгач тендерлерди токтотуп турса болот. Дары-дармектер менен азык-түлүк эмес, анда жарандар жапа чегип калышы мүмкүн. Курулушка байланышкан тендерлерди мисалы азырынча ал күтүп деле турат. Бекешев ошондой эле Россия Федерациясына төлөмдөрдү улуттук валютада жүргүзүүнү сунуштай аларын белгилери. Россия менен төлөмдү улуттук валютада жүргүзүүнү сүйлөшүш керек. Мисалы табигый газ үчүн, деп сунуштады эл өкүлү. Аларга катуураак мамиле кылуу керек. Эгерде алар доллар болбосун деп жатышса, анда сом менен рубльга өтөлү. Дастан Жумабеков бүгүнкү Жогорку кеңештин жыйынында үч өлкөлөрдөн келгендерге кайрылды. Төрагам, дүйнөнү дүрбөткөн коронавирус эпидемиясы күчөп жатканына байланыштуу кайрылуу жолдойм. Айрыкча бул 3 мамлекеттен келгендерге арналат. Келериңер менен эле аэропорттогу врачтарга барып, мени текшергиле, мен карантинге жатайын деп кайрылгыла. Айрым чет өлкөдөн учуп келгендер үйүнө жатып алып Facebook'тан мени аэропорттон текшербей өткөрүп жиберишти деп жазып жатышат. Өзүңөр тийиштүү органдарга кайрылып, карантинде жатайын деп чакырык таштасаңар деген сунуш айтып коронавирустун алдын алууга чакырды. Мындан сырткары өкмөткө коомчулук биздин улуттук теле берүү каналдарын коронавирустун алдын алуу боюнча атайын программаларды даярдап, түшүндүрүү кампаниясын түзсөңүздөр, буюрса бул күндөрдө өтүп, акыры жакшы күндөр келет деп сөзүн жыйынтыктады. Эске сала кетсек, коронавирус азыркы учурда дүйнөнүн 110дон ашык өлкөгө тарап, 125 000 киши аталган илдеттен жабыркап жатат. Булак nazarnews.kg. Укук коргоочу Токтай Үмүталиева өзүнүн Фейсбуктагы баракчасынан Роза Тынбаева тууралуу ачуу чындык суроо салды. Роза Исаковна 7 апрелде элди чакырып коюп өзү бекинип диван астында жатканда маркум Улан Эгизбаевка берген интервьюсунан чыркырап ок алдында аны коргойбуз деп өзүнүн эне сүтү кете элек балдарын кызыкчылыгын саткан Элнура сенин үйүңдү угабы? Мени убактылуу премьер кылып калтыргыла, жаныма Темир мырзаны кошуп Максим менен жакшы тааныш деп өз кудасын бир тууган аны бийликке алып келген кайчы кудасынан кызыкчылыгын саткан адам кыргыздын кызыкчылыгын сактайбы? Улуттук библиотекадан эң маанилүү апостол деген дүйнөдө жок китептерди ким кайсыл жака жөнөткөнүн ким текшерди? Сүрөт музейден феминале ызы чууну уюштуруп, жоголгон картиналар кимдин колуна тийгенин жабыш үчүн экинчи жолу белгилүү ишмер тарыхта изи калган айым Мира эженин тагдырына жылмаңдап туруп, балта чапканда агайым
адамдар укугу кызык болбой эле өз койругунун тазалыгы керек болду. Уран Гендери Кантибанын сиңдиси Кененбаев мырзанын келини кыска мөөнөткө белгилүү жашылдар лидер атка конгон Айжан Чалыбаеванын Болот Кененбаеванын келини анын жолдошуна кантип өткөн. Лондондун борборунда кайсыл акчага 7 апрелден кийин миллиондогон долларлык үй анын кызына кийим сатып берген. Тайраңдап көчөлөрдү оңдогон баласына кайдан каражат келди? Роза Отунбаеванын фондуна түшкөн гранттардын тазалыгына ким текшерди? Жан бийликте туруп ошондой чет өлкөлүк грант алууга кайсыл мыйзам ага жол берди? Кантип миллиардерлер гана кире алган турган Париж, Мадрид клубдарынын өлкөчүлүгүнө кайсы акчасына кирди? Кайсы бети менен өткөл президенттин экс-президенти деген жок мыйзамдын негизинде дагы бюджеттен миллиондогон сомдорду жеп жатат? Эмнеге бул суроолорго же УКМК же президент жооп бербейт? Эч ким эч нерсе дебейт. Ошол каражат дарыленге тыйын таппай кайыр сурап жүргөн саналуу тирүү калган апрель баатырларына эмнеге берилип койбойт? 7 апрелдин алдында бензинге акча таппай жүргөн бул эки инсан кантип чиреген бай болду? Тышкы иштер министрлигине жумуштан коррупцияга байланыштуу мам кызыкчылыгын сактабаган айымды кайта ордуна алып келген 2005-тен кийин атайын кудагыйым Бишкектеги тынчытып, кайра баштапкы абалга алып барат деген ой менен убактылуу бийликтин өкүлү кылып шайлап кеткен. Кайсы кудасы Курманбек Бакиевди жана кыргыз эл байлыктарын булар канчага сатты экен? Булак nazarnews.kg. Өткөн жылы Лондонда байлыктын келип чыгуу булагы так эмес делген шек менен камакка алынган мүлктөр Казакстандын түн президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы менен небересине таандык экени белгилүү болду. Бул тууралуу чет өлкөлүк маалымат каражаттары жазып чыгышты. Эми Назарбаевдин кызы жана небереси 100 миллион доллардан ашуун каражат каяктан келгенин Британиянын сотуна далилдеп бериши керек. Бул каражатка Лондондогу бай райондордун биринен батир жана хан сарай сатып алынган. Өткөн жылы жаз айында Лондондун жогорку сотунун санкциясы менен белгилүү болгон жер алдында бассейн жана кинотеатры бар хан сарай, андан тышкары дагы бир эбегейсиз чоң үй камакка алынган. Бул мүлктөр 100 миллион долларга бааланган болчу. Мүлктүн ээсинин ысымы дагы улутууда да ачык айтылган эмес. Бирок маалыматтарга таянсак, бул мүлк Назарбаевдин мурдагы жолдошу Рахат Алиевге түздөн түз тиешеси бар деп айтылып келингени менен алар 2007 жылы ажырашып кетишкен. Мүлөккө 2008 жылы ээлик кылган документтер Назарбаевдин күйөө баласына үйдүн тиешеси жок экенин кабар берет. Эми бул мүлктүн ээлери Дария Назарбаева, анын уулу Нурали Алиев жана жубайы Аида экени тастыкталды. Мүлк кайдан жана кайсы акчага алынганы тууралуу жооп азырынча тактала элек. Бул суроолорго так жооп кайтара алышпаса, үйдү жана хан сарайды аукцион жолу менен сатып, акчасы мамлекетке кайтарылат.